программада Казакстан Голливуду, булуттардагы телемунара, шоколад фабрикаларынын сырлары, Салем, привет and hello. Салам, менин атым Денискин. Discovery Kazakhstan программасынын бүгүнкү чыгарылышында биз өлкөнүн эң чоң шаарында болобуз. Ал Казакстандын мурдагы борбор калаасы Алмата шаары. Мен сиздерди шаардын эң ажайып табышмактуу жерлерине сейилдөөгө чакырам. Белгилүү кондитердик фабрикалардан тартып, Совет мезгилинен берки Казакстандын башкы киностудиясына чейин Алматада маданияттын жана шаардын экономикасынын өнүгүүсү тууралуу чечимдерди кабыл ала турган имараттар көп. Бирок кээ бирлерине туристтерге кирүүгө болбойт. Мени менен жүрүңүздөр. Ошондо сиздер шаардын картасында эң жашыруун жайларда боло аласыздар. Бул имарат Алматынын борборунда жайгашкан. Ал республиканын аянтында ардактуу орунду ээлеп турат. Аны 1983-жылы өкмөт үйү катары салышкан. Анда Казакстандын коммунисттик партиясынын борбордук комитети жайгашкан. 1999-жылы бул көлөмдүү имаратта Алмата шаардык өкмөтү орун алган. Жакында эле жергиликтүү администрация ачык айкын башкаруунун зарылчылыгын бөтөнчө белгиледи. Ошондуктан бизди имараттын ичине экскурсияга кубануу менен чакырышты. Бирок мен алгач бул ажайып жайды сыртынан көрүп чыгууну сунуштайм. Келген көпчүлүк өзгөчө чет элдик туристтер акиматтын имараты толук бетондон курулган деп ойлошкон. Анткени советтик архитектура батышта дал ошол материал менен таанылган. Бирок эгер жакындап келсе, Алматаны курган архитектордун фасадтарды жасалгалоодо чыгармачыл болгондуктарын көрүүгө болот. Алар асыл мраморду жана ракушечник деп аталган батыш Казакстандан алынып келинген дагы бир материалды колдонушкан. Анда тарыхка чейин доордун издери. Казакстандын ири аймагы байыркы деңиздин түбүндө болгон мезгилиндеги деңиз үлүл кабыгынын издери сакталган. Ар бир алматылык акимият республиканын аянты тарабынан кандай көрүнөрүн билет. Бирок имараттын чыныгы мүнөзү арткы тарабында байкалат. Имарат толук монолит эмес экени бул жактан эле көрүнүп турат. Өз ара өтмөлөрү менен бириккен, 3 бөлүктөн турат. Борборунда чогулуштардын залы жайгашкан. Алматынын ар бир жашоочусундай эле мени да дайыма акимиаттын коридорлорунда эмне болуп жаткандыгы кызыктырчу. Бүгүн эми мага муну өз көзүм менен көрүүгө мүмкүндүк жаралды. Борбордук кире беришинен тепкичтер көрүнөт. Ал тепкичтер бизди белгилүү сүйрүү залга алып барат. Бул жерде интерьер же ички жасалган минималисттик жана кылдат. Дизайндын бардык оригиналдуу элементтери эң сонун абалда сакталып турат. Шаардык администрациянын башкы кире бериш залы. Бул жер күн сайын көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер келе турган жер. Ал эми жөнөкөй жана стилдүү жасалга кымгууттукка карабастан атмосфераны мында таза жана кыймылдуу кылат.
For a building that is so Бул сыртынан тик бурчтуу көрүнөт. Бул так сызыктардан жана блоктордон турган имаратта бурчсуз жерди табуу күтүүсүз болду. space in the entire building is without right angles. It's called the Oval Hall. Сүйрү зал деп аталган жай театрдагы көрүүчүлөр отурган залга окшош. Бул жерде курулуштун төбөсү абдан бийик. Бул залда өкмөттүн маанилүү жыйындары өтөт. When Almaty was the Алмата жаңы көз карандысыз Казакстандын борбор шаары болуп турган мезгилде маңыздуу маселелердин бардыгы ушул мейкиндикте чечилген. Ал эми азыр өлкөнүн эң чоң шаарын жакшыртуу жана өнүктүрүү боюнча суроолору ушул жерде чечилет. Walking outside the Akima and through its hallways. Акиматтын чубама залынан басып бара жатып, алардын тынч модернисттик стилине көнө түшөсүң. Бирок кайра сүйлөшүүлөр үчүн бөлмөлөрдүн бирине киргениңде жаңы жаркын таасирлерди аласың. Мен 7ге жакын рельефтик жасалга деңгээлин эсептедим. Дуалдар симметриялуу такталар менен кооздолгон. Шаардык деңгээлдеги суроолор чечилген бөлмөдө үстөлдөр жана жумшак эмерек отургучтары. Алар классикалык стилде, кара жыгачтан жана булгарыдан жасалган. Wood and beautiful leather. Right up the hill from the Акиматтан бир квартал жогору Алматада дагы бир имарат орун алган. Аны бардык жергиликтүүлөр билишет. Бирок анын ичинде эмне болуп жатканын билгендер аз. Сиздер республикалык негизги телеканалдардын иш орундары бул жерде жайгашканын билип, таң калат болушуңуздар керек. Бул мекеме теледолбоор деп аталат. the telecenter. Имарат 1983-жылы советтик архитектура доорунда таанымал болгон. Эксперименталдык стилде курулган. Мурда Казакстанда мындай заманбап айнектүү фасады менен имараттар жок болгон. Архитекторлор телеберүү биздин чындыкты чагылдырган сыяктуу имараттын фасады да анын айланасындагы дүйнөнү чагылдыраарын көрсөтүүгө аракеттенишкен. Имарат сталактиттер, ракушечниктин геометриялык түрүндө жасалганы менен Орто Азиялык архитекторлордун ислам мунаралары элементтерин элестетет. Заманбап жана байыркы элементтердин мындай айкалышуусу бул мекемени өзгөчөлөнтүп турат. When the telecenter was Теледолбоор жаңыдан курулган кезде анын алдында кооздоочу бассейн орун алган. Анда айнектүү фасад чагылып турат. Кызыктуусу бассейндеги суу чындыгында эле телекөрсөтүү жабдыктарын муздатуу түзүлүшү үчүн колдонулган. as a way to keep the equipment inside cool. Имараттын ичине кирерден мурда келгендер көпүрдөн өтүшү керек эле. Анан бул жолдун бир бөлүгү бардык сырткы убаракерчиликтен тазалануу ырымы катары сезилет. Азыркы учурда бассейн калыбына келтирилүүдө. Аны суу оргумасы кылып кайра иштеп чыгышат. Бирок мекемеге көпүрө аркылуу өтүү мурдагыдай эле күчтүү таасир калтырат. The theme of transformation and transcendence. Биз ичине киргенде өзгөртүүлөр темасы уланат. Биз көпүрөдөн өттүк. Гранит тепкич аркылуу көтөрүлүп, имараттын кире бериш залында болдук. Ал маанилүү мүнөзгө ээ. Ылдыйкы кабаты түндүн белгиси катары кара мрамор менен бөлүнгөн. Ал эми үстүнкү кабаты ак менен күндү, жарыкты элестетет. And here on the second floor, white marble to represent the light of the day. Having seen this iconic Мен бул алматылык имараттарды сыртынан көп жолу көргөм. Анан бул абдан чоң акиташтуу сталактиттердин арасында болгондо абдан күчтүү толкундоону сезем. Бул жерден үстүнөн Желтоксон көчөсүнүн эң сонун көрүнүшү ачылат. we have the most beautiful view of Желтоксон Street, which is by design.
When the telecenter was built, Теледолбор советтик телекөрсөтүү кинохроникадан кененирээк өндүрүшкө өтүп жаткан мезгилде курулган. Ал учурда түз эфирлер жана үзгүлтүксүз программалар чыккан. Ошондуктан чоң студиялар бардык мүмкүн болгон көрсөтүүлөрдүн түрлөрүн тартуу үчүн түрдүү заманбап жабдуулар менен жабдылган. Бүгүнкү күндө 600 чарчы метр аянттуу бул студияларда өлкө боюнча миллиондогон көрүүчү көрүп жаткан ар түрдүү телешоулор тартылып жатат. Деңиз деңгээлинен 1452 метр бийиктикте. Шаардагы эң бийик жерлердин бири көк төбөдө Алматылык телекөрсөтүү жана радио уктуруу мунарасы жайгашкан. Анын бийиктиги 72 метрге жетип, Казакстанда бийик курулуштар боюнча экинчи орунда болуп эсептелет. The tower's height is especially impressive when you consider that Almaty is located within a... Мунаранын мындай кыйратуучу зилзалага туруктуулугунун сыры демпферлер. Булар курулушту кыймылдаткан эң күчтүү термелүүлөргө каршы турууну камсыздаган термелгич орнотмолор. Engineers brilliantly designed it to withstand an earthquake at 10.0 on the Richter scale. To give such a tall structure a solid base of support, engineers... Бул бийик мунарага ишенимдүү колдоо жаратуу үчүн инженерлер бекем пайдубал курушкан. Ал эми бул байланыш борбору дайыма стратегиялык объект болгондуктан кокус коркунуч жаралса кызматкерлер жашынуу үчүн жер төлөө жасашкан. TV and radio workers could scurry to safety in the case of a nuclear war. Күнү бою телекөрсөтүүлөрдү көрүү бул кыялдагы жумуш болушу керек. Буга макулсуздарбы? Бирок чынында эле бир каналда эмне болуп жатканын көзөмөлдөө кыйын. Ал эми бир эле учурда Казакстандык 26 каналды карап көзөмөлдөп туруу кандай болорун мен айтпай эле коеюн. Мында башкы жоопкерчилик 18 миллион казакстандык сыналгыны кедергисиз көрө алышы керек. With a unified computer program. Бирдиктүү компьютердик программанын аркасында техникалык адистер өлкө боюнча 500дөй түйүндөрдү көзөмөлдөп, санариптик билдирүү кайдан келип жатат, анда олуттуу жаңылыштыктар же тоскоолдуктар жок экенине байкоос алып турушат. Жылдын аягына чейин мындай түйүндөр 800гө жетип, жоопкерчилик дагы жогорулайт. Ошондуктан бул иш жалкоолордун иши эмес. In the original plans, it said that there was to be... Бүгүн мында заманбап лифт орнотулган. Ал сизди секундасына 4 метр ылдамдыкта көрүүчү аянтчага жеткирет. Бирок маанилүү факторлор бар. Көтөргүчтөргө адамдардын саны боюнча чектөө каралган. Сейсмикалык коркунуч үчүн инженерлер чоң лифттерди орното алышкан эмес. Ошондуктан мунарадагы көрүүчү аянтча туристтик объектке айлана алган жок. Observation deck is just for the lucky few. Барыңыздарга салам. Мен бул эстен танаарлык көрүнүштү Алматадагы өзүмдүн жазылуучуларыма көрсөткүм келет. Анткени биз бүгүн таң калтырган. Дал ушул көктөбөдө тартуу иштерин жасап жатабыз. Бирок чынында көктөбө тоосу ылдый жакта. Бардыгына белгилүү жана жакшы көрүшкөн оюн зоок паркы тигине. А мен болсо телемунаранын эң жогорку жагындамын. Бул жерге келүү үчүн жабык, бирок телекөрсөтүүнүн күчү ушундай экен. Биз бүгүн Discovery Kazakhstan программасы менен мында келип, ажайып көрүнүш менен рахаттанып турабыз. Бирок жада калса көрүүчү аянтчасында болгон бактылуулар дагы мунарада болгон бардык сырларды билишпейт. Экинчи кабатта чебердик менен жасалган көркөм айнектердин бүтүндөй сериясы сакталган. Мага булар Казакстандагы эң чоң көркөм айнектер сыяктуу сезилет.
In the late 1970s and early 1980s, Бул мунара курулган мезгилде 70-жылдардын аягы, 80-жылдардын башында советтик архитектуранын монументалдык стили модада болуп, имараттар көркөм айнектер, мозаика менен жасалгаланган жана дубалдарга суу боек менен сүрөт тартылган. Сүрөтчү монументалисттер көркөм айнектерди түзүүчү атайын техниканы иштеп чыгышкан. Алар мурдагы эски үлгүлөрдөн айырмаланган. Бул жасоо ыкмасы айнектерди дагы кереметтүү кыла турган материалдарды колдонууга ыктайт. several days a week, the streets around Almaty's legendary... Кээде Жашыл базардын районунда ээриген шоколадтын каныккан жети айланып жүрө калат. Мен анча алыс эмес жерде жашайм. Анан кээ бир күндөрү терезени ачып койгондо бөлмөлөр таттуу жутка толуп калат. Бул таң калыштуу жеттин булагы 1942-жылы курулган. Таанымал жергиликтүү кондитердик фабрика экенин каалаган алматылык айтып бере алат. Бул ишкананын өндүрүмдөрү таттуу токочтордон тартып, шоколад менен мармеладтарга чейин бар. Казакстандыктардын сыймыктана турган дагы бир аймагы ушул. Көксөгөн өндүрүш цехтеринде болуу албетте оңой эмес, бирок мага бакыттын кушу конуп, мен сиздерди өзүм менен таттуулар дүйнөсүнө саякаттоого чакырам. We, however, have the golden ticket and are going to be taking you along on the journey. As the factory was built during the Soviet period, it has a certain vintage feel. Ишкана советтик мезгилде курулгандыктан бул жерде тарыхтын деми сезилип турат. Фасадта момпосуйлардын сүрөтү салынып жасалгаланган эмгек турат. Анда алматылык кондитердик фабрика деген баштапкы аталыш сакталып калган. Мында АКФ деген тамгалар таанылат. Ушундай бир эле жазуудан көптөгөн алматылыктардын шилекейи акса керек деп ойлойм. A big K for кондитерская or confectionery. Just seeing this sign can make generations of Almatians smile and have their mouths start to water. Hello. Саламатсызбы? Рахмат. Эми мен фабриканын касиеттүү жерине келдим. Мен бул жерде көчөдөн келген чаң кийимдерим менен жүрө албайм. Анткени мында катуу санитарлык ченемдер бар. Мен крахмалданган халатты кийишим керек. Анын чөнтөгүндө атайын башка кийгени бар. Ал менин чачтарым шоколадка түшүп кетпешин камсыздайт. Ал эми бутума полиэтиленден бут кийимдин сыртынан кийип алманы кием. Ошондо гана мен цехке кире алам. And then I'm going to put on these little plastic booties and we'll be ready to go. Hello friends, I'm bringing you today inside a very special place, a place in Almaty that not many people get to visit. We are inside... Салам достор, азыр мен Алматынын легендарлуу сиздер эч качан болбогон имаратында турам. Мен таанымал шаардык кондитердик фабриканын ичиндемин. Көз алдында келечектеги таттуулар жылып, жылдыруучу тасманын жанында турганды ким гана кыялданган эмес. А мен болсо дал ошол бөлүмчөдөмүн. Мында момпосуй тоңдурулгандан кийин шоколад жаба куюлат. Бул жерде шоколад дарыяда эле агылып жатат. Муздаткычка жөнөтүлгөндөн кийин шоколад катат. Анан ошол даамдуу жаңы таттуулар фабриканын алдындагы дүкөндүн текчелерине коюлат. They can cool, they're going to get wrapped, and they are sent right to the company store super fresh. I've always wanted to pick a candy off the conveyor belt, and don't worry, I have gotten express permission to be able to do this. Мен дайым момпосуйду дал ушул конвейерден алып жегим келчү. Тынчсызданбаңыз. Мен албетте буга уруксат алдым. Таттуу өзүнүн түзүлүшүн алган жана өндүрүштүн акыркы баскычында турат. Бул ороо баскычы. Америкада момпосуйлар адатта үлүш менен кутучага салынып сатылат. Ал эми бул жерде момпосуйлардын көпчүлүгү ар бири өзүнчө кооз кагаздарга оролот. Муну тамактануу жагынан алганда бул албетте эң сонун. Анткени эгер сизде бүтүндөй кутуча болсо, анда сиз анын баардыгын дароо жеп саласыз. And they have these little crystal bowls filled with individually wrapped chocolates, and you can just have a little nibble whenever you get a craving. Almaty is home to a major film studio called Kazakhstan. Алматыда Казакфильм киностудиясы орун алган. Бул жерде бардык СССРдин аймагы көргөн тасмалар өндүрүлгөн. Ага жанаша жайгашкан калк жашаган райондагы Казакфильм деп аталат. Бирок студиянын өзү көпчүлүккө табышмактуу. Кино өндүрүшүнө тиешеси жок адам аталган жайга жөндөн-жөн кире албайт. Бирок менин курбу кызым Гүлажар киностудияда эмгектенет. Ал бизди ичине киргизүүгө макул болду. Luckily for us, I have a friend, Gul Ajar, who has been working here at Kazakhstan for a while, and she has agreed to get us behind the gates.
Мурдагы советтик республикалардын ар биринде өзлөрүнүн студиясы болгон. Мисалы Өзбек фильм, Армен фильм дегендей. Бирок дал ушул Алматыдагы киностудия белгилүү бир мезгил аралыгында Советтер Союзунун Голливуду болгон. Бул ата мекендик согуш мезгилинде Лен фильм жана Мосфильм студиялары Тяньшаньдын этегиндеги бул тынч шаарга көчүрүлгөн. Ошол доордун Сергей Эйзенштейн сыяктуу улуу режиссерлору Казакстанда өзлөрүнүн белгилүү кинолорун тартышкан жана бардык казакстандык таланттуу кино жаратуучуларын таасирленген. Ошол учурдагы ийгиликтүү кино жылдыздарынын бири Шакен Айманов болгон. Бүгүн Казак фильм киностудиясы анын ысымын алып жүрөт. Кандайсың, Гүлажар? Салам. Сени көргөнүмө кубанычтамын. Чакырганың үчүн рахмат. Бул биздин жолугушуубуз үчүн эң туура жер болгондой сезилет. Биз Аймановдун эстелигинин жанындабыз. Studio is named after this famous filmmaker, right? Yeah, and Shaken Aymanov was a legendary Kazakh filmmaker. Ооба, ошондой. Шакен Айманов атактуу казакстандык актер жана режиссер. Ал кино өндүрүшүнө абдан чоң салым кошкон. Ал алгачкылардан болуп Казак фильм студиясын жетектеп, Казакстандын алтын фондуна кирген көптөгөн тасмаларды тарткан. Became kind of a golden film fund of Kazakhstan. They're still famous to this day. I mean, I know. Аларды бүгүн дагы билишет. Эл Аймановдун кинолорун сыналгыдан азыркыга чейин көп көрүшөт. Туура, чын эле бизде керек болсо анын жылдыз даңк аллеясы турат. I feel like I'm back home in Hollywood. Мага мен үйүмдө, тагыраагы Голливудда жүргөндөй сезилип жатат. Ошондо бул жерде да казак артисттерине жана режиссерлоруна арналган өзүнүн даңк аллеясы барбы? Мында Сергей Эйзенштейндин дагы жылдызы бар. Жана башка белгилүү режиссерлор согуш мезгилинде бул жака жөнөтүлгөн. Мына Аймановдун жана башка белгилүү актерлордун, режиссерлордун жылдыздары. Кандай сонун? Yeah, they're all here. Сиз билесизби, бул имаратта тасмаларда жарата турган 2 күндүк кино тартуучу жай орун алган. Мындай айтканда, дал ушул жерде белгилүү казакстандык кинолорду тартуу иштери жүргүзүлгөнбү? Туп-туура. Мен бир сырымды ачышым керек. Чындыгында мен бул жерде бир жолу болгом, бирок мен киного тартылган эмесмин. Мен тетиги мозаиканы фотосүрөткө түшүрүү үчүн келгем. Анткени бул менин Алматыдагы сүйүктүү чыгармаларымдын бири. Менин көрүүчүлөрүм мени советтик мозаиканын күйөрманы экендигимди көптөн бери билишет. Дал ушуну белгилүү казак сүрөтчүсү Евгений Садоркин жасаган. Ал өзүнүн китептериндеги сүрөттөрү менен таанымал. Ал ошондой эле эмгектерин ушул студияларда тарткан. Казак тасмаларынын белгилүү сахналарын эң сонун сүрөттөй алган. Just like this in Almaty. Мен Гүлажардан артисттердин кийимдери турган жана маалымдарек бөлмөсүн көрсөтүүсүн сурандым. Анткени ал жерде сан жеткис байлык сакталат. Казак улуттук кийимдеринин бай коллекциясы, киностудиянын кийимдери турган жайы, кандайдыр бир көчмөндөрдүн абдан чоң кийим илүүчү шкафына окшош. Мен мындай кеңирликти эч качан жолуктурган эмесмин. So these are the costumes that are usually used in Kazakh films. Бул адатта тарыхый долбоорлордо жана казак фильмдеринде колдонулуучу кийимдер. Жада калса жыттарынан мен бул жерди тарыхка каныкканын так кесе айта алам. Ооба, бул тарыхтын жыты. Ошондо сиз аларга кол тийгизген болосуз. Бул өзгөчө күнүмдүк кийимдерден турган кийим илинүүчү жай экен. Аны Голливудтан да көрүүгө болот. Мында тарыхый картиналар тартылган жерлерде чогултулган кийимдер. Алар Казакстанда абдан таанымал. Качан бул бардык тарыхый тасмаларды көрүп жатканда ойлойсуң, андагы жүздөгөн актерлор ошол мезгилге ылайык кийимдерди кийишет. Таң калыштуу, аларда кайдан мынча кийим? Ар бир кийим белгилүү бир актерга атайын тигилгенби? Ооба, демек алардан чен өлчөмдөрүн алышкан, ар биринин дене түзүлүшүнө ылайыкталганбы? Ооба, мисалы бул кийимдер чоң тарыхый телекөрсөтүү драмасы үчүн колдонулган. Тартуу учуру бүткөндө бул жака алып келип илишет. Ушундай тасмалардын жана телесериалдардын Казакстанда таанымал болуп жаткандыгы мага абдан жагат. Анткени адамдар алардын жардамы менен жашоонун тартибин жана элдин салтын үйрөнүп, өзлөрүнүн тарыхын терең түшүнүшөт. Yeah. And learn a little bit about their history. Yeah, exactly. Yeah.
Бул курал-жарактар атайын кино каармандары үчүн жасалган. Used for cinematic warriors. Wow. You know, this reminds me of like back in the United Ошентип алар бардыгы башатташ. Бул байыркы тартылган сүрөттөрдүн репликалар. Чынбы? Сүрөтчүлөр байыркы сүрөттөргө жашоо бердиби? Чын эле. Эгер муну Алматынын тарых музейине илип койсо, менимче эч ким айырмалай албайт болуш керек. Кийимдерди даярдагандардын жана сүрөтчүлөрдүн чебердигине кеп жок. Маалым даректер жана кийимдер байыркы мезгилден бери сакталган сыяктуу. Бул туулгаларды дагы биздин кинематографисттик жоокерлер кийишет. Билесиңби, менин мекенимде ар түрдүү камуфляж кийимдерин жана башты коргой турган баш кийимдерди сатып алууга болгон дүкөндөр бар. Бирок ал жерлерде албетте буларга окшогон кийимдерди таппайсың. Кийип көрөсүңбү? Билбей турам, мен аны туура кийип жатамбы? Мурда мен жоокерлердин туулгасын кийип көргөн эмесмин, бирок мага жакты. Төбөсүндө аттын жалынынан үрпөк. Бул казак жоокерлери мындан 500 жыл мурда кийген туулгалардын көчүрмөсү. Ошондой эле мындайлардан бул жерде абдан көп. Алардын бардыгы тарыхый кинолорду тартуу учурунда колдонулгандар. You weren't kidding. Like here you can see actually some old Мен сага мындай кийимдердин өндүрүшүндөгү дагы бир сырды көрсөткүм келет. Эсиңдеби, мен сага айттым эле, кийимдердин дизайнерлери аларды байыркы сүрөттөрдү карап жасашат деп. Мына ошол сүрөттөр. Дизайнерлер эскиздерин жасашат. Тикмечилер ал боюнча тигишип, саймалап коюшат. Бул анын 100% жасалма экенин билдирет. Yeah, exactly. What a beautiful, beautiful work. Андан соң Гүлажар пост-продакшн студиясына кирип чыгууну сунуштады. Ал жерде Казакфильмдин инженерлери тасмаларды оңдошуп, дүйнөлүк деңгээлдеги киного айлантуу аракетин көрүшөт. Мен Голливудта чоңойдум. Кино өндүрүү иши боюнча көп уккам, бирок толук иштин жүрүшүн өз көзүм менен көрүүнү кыялдангандай эмесмин. So this is Foley. Бул Foley, атайын жабдуулардын топтому. Мунун жардамы менен кино үчүн ар түрдүү үндөр жаралат. Алгач тасманы тартышат, андан кийин үндү коюу керек. And then they need to read up the sound, and so кандайдыр бир үндү жасап көрсөк болот. I've heard about this thing, so it's like Мен бул тууралуу уккам. Эгер кинодо кимдир бирөө ылай менен бара жаткан кадр болсо, анда Foley адиси бул үндү бериш керек. Ооба, андан соң аны сүрөттөлүшкө коюш керек. Алар бизди кууп жетип калышты. Гүлажар, тезирээк. Жок, алар бизди таш менен уруп жатышат. Кандай сонун бул жерде көпкө көңүл көтөрсө болчудай. Man, you can have a lot of fun in here. Yeah. Бул жерде ар түрдүү үндөрдү жаратуу үчүн бизде ар кандай аспаптар бар. Мына мисалы кардын кырчылдаганы. For example, this Мындай угулат, карда кимдир бирөө басып келе жаткандай. Чындыгында бул эмне? It sounds just like someone crunching on something. But what is it actually? Крахмал, ал кыйчылдап жатат. Кадимки жашоодо ал ашканада колдонулат. Ал эми кинодо анын жардамы менен кар үстүндө басып бара жаткан үндү жаратууга болот. Бул сыйкыр. Эгер мен жөн гана текчеге карап койгон болсом, мунун эмне экенин эч убакта билмек эмесмин. Көрүнүшү менин чоң атамдын уна койгон жайындагы текчеге окшош. Бул жерде ушунчалык көп кызыктуу буюмдар бар экен, бирок жогорку технологиялык эч нерсе жок. Бул жерде иштин маңызы чоң ойлоп табуучулук экен. Кел дагы көрөбүз. Тигинде кандайдыр бир жалтылдаган бир нерсе. Ал эмне болушу мүмкүн? Эмне экен ал? Who knows what that can be? yeah, anything. This is Кулпунун ачкыч сала турган көзүнөгүн бурай турган ачкыч. It could be Кара, мүмкүн кимдир бирөөнү ургандыр. beating. each one of these things. Мындагы бардык буюмдар бир көргөндө түшүнө турган нерселер эмес экен. Алар кандайдыр бир башка дүйнөдөн келген сыяктуу. Yes, by just seeing this. So these are the doors. Ал эми бул бир нече эшиктер. Буларды дагы төрдүү үндөрдү жаратуу үчүн колдонсо болот. Use different sounds. So you use Бул жерде баары жөнөкөй. Бул кыйчылдоо же эшиктин жабылган үнү. Ооба. of a door. Yes. Анан бул эшикти ачсам, анын артында дагы бирөө. Ал болсо башка үндү берет. This is a different sound. Because it has glass inside. Crazy. Мына мындай да дагы бирөө. Бул мистикалык коркунучтуу киного окшошуп жатат. Бул мейкиндикте бирөө чыга албай калып, чыгууга жол таппай кыйналып жаткандай сезилет. Cool.
Almaty is a city that Алмата жайлуу жашыл шаар. Туристтер борбордук көчөлөрдө сейилдегенде жана ажайып көркөм жайларга суктанганды жакшы көрүшөт. Биздин бүгүнкү саякатыбыз туристтер үчүн жабык болгон имараттардын кызыктуу эшигин ачып бердик. is just the beginning. Inside Almaty's buildings, Ал жерде казакстандыктар өлкөнү дүйнөгө тааныткан кинолорду тартышат, даамдуу, таттуу шоколадтарды өндүрүшөт жана тарыхты сактап турушат. Мен бүгүн өзүм үчүн көп кызыктуу ачылыштарды жасадым. Мени менен бирге Алматынын курулуштарынын сырларын ачуу сиздерге жакты деп ишенем. Сиздер Discovering Kazakhstan программасы менен болгонуңуздар үчүн ыраазымын. Кийинки чыгарылыштан жолугушканча.